Жоғын ичегisi иштебейт да. Операция кылып ичине чыгарып коюшкан. Бул туалетке барганды билбейт да, бул биягында тилине жеген ичкенин баары эле чыга берет. Анан Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр. Барыңыздар эле шаардын тыгынынан, шаардын абасынан тажашаңыздар керек. Ал эми мен бул Алиаскар Токтоналиев айылында, мурунку Эпкин айылында турабыз. Бул жердеги абанын тазалыгы, атмосферасына суктанып, балалык кезим эске түштү. Эми 7 дубанда турган ар бир четте жашаган инсандарыбыздын ар бир айылга барып кытырганга шартыбыз жок, бирок кээде колубуздан келгенче биз жардам берип турабыз. Мына ушул айылда жашаган биздин элибизге, жерибизге, сиздерге кайрылуу катарында бул көрсөтүүнү чыгарып отурабыз. Азыркы учурда бул үй бүлө менен чогуу таанышалы. Улардын жагдайы кандай, бул жерде кандай күн көрүшөт, ошол тууралуу сиздер менен кененирээк маалымат берели. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? жакшы келиңиз. Кабар алайын деп келдик сизге. Кандай турасыздар, жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Жолдошуңуз жок бүгүн? Жумушта. Жумушта. Сменге чыгып кетти. Жакшы. Келиңиз сиз кел жака. Кириңиз. Эле. Бул ширин кызды өбөтөйүнбү? Ассалам. Кел. Ассалам. Ассалам. Кайсың, жакшысыңбы? Канча чыктың? 7. 7? Мектепке бара атасыңбы? Молодец. Биринчи классыңбы? Экинчи. Экинчи? Жакшы. Сен канча жаштасың? Канча жаштасың? Мен 6-да? Келиңиз. Дагы бир жолу саламатсызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жалпы 2 кыз, 1 уулуңуз барбы? Уул кызыңыздардын ден соолугу жакшы? Жакшы, шүгүр, алардыкы. Бул эң кичинекей. Бул кичинекей. Аты ким кызыңыздын? Раяна. Раяна. Канча жашта? 3 жаштан өттү. Кызыңыз тууралуу бир кыскача маалымат берип койсоңуз. Кызым төрөлгөндө эле бир операция болду, 1 айында. Биринчи врачтар ашказанын тазалашкан. Ашказанын тазалашкан? Болду. Ыйлабайлы, өзүңүздү кармап айта бериңиз эчке. Төрөлгөндө эмне диагноз менен төрөлдү? Гершпрунга деген диагноз менен төрөлгөн. Ал кандай оор экен? Жоғын ичегиси иштебейт да. Операция кылып ичине чыгарып коюшкан. Бирок аны деген 1 айдан кийин билишти. 1 айга чейин ашказанын тазалап, мени диетага тур деп диета кылдырганда, рентгенге биринчи тартып жакшы эле экен деп жиберип койгон. Антибиотиктерди алып жакшы болбой, бала кузуп. Ошонткенде көрсө, баягы памперс булгабайт, анан мен билем да баягы. Экөөнү көрүп калгансыз? Бул памперс деген төрөлгөндө эле мен баягы кесарево менен төрөгөм. 2 сутка болду, ошентип памперсти булгабайт деп врачтарга барсам, өздөрү бирдемке кылып немете алышты, анан ашказанын тазалашты, диета кыл деп. Мен кузуп атат, ошентип жашыл кылып баргам да. Бул канча төрөлгөндө эле болду бул, Канча айлыгында? 1 айында болду. 1 айында. Азыр ичим күйгөнү ошо сразу эле билип, жакшылап текшеришсе, 1 эле операция менен бүтүн экен да. Анан Бул кайсыл ооруканада болду? Жалда. Жалда, балдар ооруканасы го. Шаарда жалда болгон. 1 айдан кийин кайра үйгө келгенде ичи шишип, такыр дагы эле өзү туалетке барбай, туалетке памперсти булгабай ушинтип туруп алгандан дагы коркуп, болбой эле кузуп, оозунан чыгып туруп алды да. Анан ошентип эмеге барсак,
хирургтар консилиум кылышып баары чогулуп анан бирөө ушинтип таап бул деген гершпрунгга да жаткыла деп жаткырып койгом. Ичин тазалап кишечникти жана клизма кылып тазалашты көп убакыт, потому что ичи толуп калыптыр аябай. Дагы кечине келсеңер эмеси кишечниктер уже жарылып кетмек деп ошо эметти да. Биз профимедке барып анан профимед срочно баргыла деп жалга жиберди да бизди. Ошентип жибергенден барып бир айында операция кылып, колостома кылып курсагына берине чыгарып койгон пакетин. Пакет менен, Кишечник, толстый кишканы прямой кылып бияка чыгарып коюп коюшат экен да. Ошону ухаживать эттик. Анан 6 айында келгиле, 6 айында кайра ордуна коебуз деп айткан негизичи. Анан 6 айында барсак, дагы кичине жүрө тургула деди. Анан жай келип калды. Анан күн ысыкта операция кылганга болбойт. Дагы күтө тургула деди да бизге. Макул деп дагы биз ухаживать этип жана пакеттерин алып бергенге мындай бир эле пакети 150 сомдон өйдө турат да. Күнүнө 2-3 чыгып кетет. Клей 1000 сом. Анан баягы эртерээк операция кылса жакшы болуп кетет деген, бала чоңоюп кете электе кылса жакшыбы деп тияка бардык. Бул врач, тигил врач деп бардык. Баарынан бирөө чоңойгондо кылсаңар жакшыраак болот деди да. Гарантия беребиз депчи. 6-7 жашка чыгып бала осознанный болуп калган кезде кылсаңар жакшы болот деди. Анан макул деп жаныбызда жаткандар 2-ден 3-дөн операция болгондорду көрүп. Анан биз дагы кайра ушинтип келе беребиз, результат жок эле. Бизге чынын айткылачы деп врачтарга уже ушинтип бардык да, кандай кылышыбыз керек депчи. Десек анан өзү айтты. Ушинтип 6 жашка чейин күтүп тургула деп. 7 жаш мындай чоң, канчалык чоң болсо ушунчалык жакшы деди да. Анан мейли ушинтип ухаживать этип эле туралычы, эми чыдап деп баягы ухаживать эттик аябай. Анан өткөндө Турциядан бир профессор келет экен деп ошого көрүнүп көрөлү деп барсак эме дейт да. 6 айдын ичинде бул стоманы жабыш керек болчу. Мынтип открытый стома менен жүргөнгө болбойт. Силер уже 3 жылдан бери жүрүп турсуңар, пораженный участогуңар аябай көбөйөт, анан толстый кишканы алып салыш мүмкүн дейт да. Эртерээк кылышыңар керек депчи. Биринчи биопсия деген бир эле эме операция болот, анан кайра дагы бир операция стоманы жабабыз дейт. 2 операция болот экен да бул. Анан ошенткенден шашып эле баягы силер 3 жыл убакыт өтүп кеттирсиңер, силердин эмеңер көбөйүп алып салыш мүмкүн болуп калат. Эртерээк кыймылдагыла деп. Сентябрда барганбыз, ошо сентябрдан бери ошо акча. Негизи октябрдын 23-үнө жазган. Биз Турция баасын аябай кымбат айткандыктан Москва менен да сүйлөшүп көрөлүчү деп Москва менен сүйлөштүк, хирургтар менен. Сүйлөшсөк, Москва арзаныраак айтты. Анан ошо Москвага кадимкидей эле жана Филатов эмесине скайп менен сүйлөштүк. Переговор 10 000 сом экен да. Эмеси жөн эле скайп менен сүйлөшкөн эми профессордун өзү чыгат экен кадимкидей эле. Баланы видеодон көрсөтүп, кагаздардын баарын документально жиберет экенбиз. Ошентип сүйлөштүк, анан алар биз путевка жок албайбыз, биз путевка беришибиз керек, кол коюп, баягы точный эме болуш керек деп ошенткенден алар ушундай беришти да. Кагаз кылып эме кылып жиберишти. Анан ошолор 23 октябрга жазгандан бизде анча каражат жок деп суранып жылдырып алдык эмесин. Акча чогулганда баралы деп 23 январга жазды. Эменичи путевканы ошол убакыттан кечикпей келгиле деп айткандан ошо кыргыз элимге кайрылып баягы эме кылып жатканбыз. Путевкаңыздар бар азыр, Мына мындай путевка кылып берет. Путевкада демек акча каражаты эле бизге керек. Бизге акча эле керек. Анан азыр ошо врачтар менен улам сүйлөшүп турабыз. Сурайт да. Анан ошо могул эмелерди дагы берди. Өткөндө ушул анализдерди тапшырасыңар, даяр болуп келгиле деди да. Ага ушунча акча керек деди. Бул эми канча сумма керек болот жалпысынан алганда?
пока эме дейт, $15,000 дейт. Анан в ходе операция билинет, дагы операция болобу, болбойбу, ал ичегин состояниясын карайсыз дейт да. Силер 3 жылдан бери жүрүп турсуңар. Ичегиңер аябай эле бузулуп кетиши мүмкүн. Анчалык жүрбөш керек болчу, эмнеге антип жүрдүңөр деп врачтар ушинтип атат, башка да биздикилер андай айткан эмес. Сиздер эми буга чейин жүрө тургула деп сизде айтты да бул жактан биздечи. Кайсы больницага бардыңыздар эле? Третий детский барганбыз андан кийин. Кайсыл детскийге? Третий детский больница. 3-чү больницадагы көрүп жүрө тургула деди. Анан башка жактагыларга көрсөтсөңүздөр айтты. Жок, башка жактагыларга көрсөттүк. Ал тезинен 6 айдын ичинде бул стома жабылат. Силердин азыр кылсак бул туалетке барган билбейт да, бул биягында прямой жеген ичкен баары эле чыга берет. Анан туалетке үйрөтүш керек, кыйыныраак болуп калат дейт да. Ошондон анан эмеси коркконубуз ушу кишечниги жакшы болсо экен, 3 жылдан бери кандай болду экен деп. Максай. Баары жакшы болот эжеке. Бизди көрүп аткан көрөрмандардын арасынан дагы ушул кичинекей кызыбыздын келечеги үчүн март адамдар, садака бере тургандар, кайдыгы карабагандар бар албетте. Бул каражатты ар бир көрүүчү көптү көрсө көл болот дейт. Аздан болсо да колуңуздардан келген жардам берсеңиздер, мына ушул кызыбызды алып барып жакшынакай операция кылдырып, бутуна тургузуп, бир жаркын жашоо келечегин кең кылганга жардам берели. Садака берүү бул ар баледен сактайт. Сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөрдүн бекем болуусун же болбосо бир үйүңүздөрдө береке, бир жакшылык алып келем дей турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө садака бериңиздер. Мына ушул кичинекей кызыбыздын ширин тылы. Кел. Ассалам. Келесиң колуңда? Күн түн дегенди баягы билбейт да. Чыгып пакет бул бала баягы кыймылдабаш керек экенди билбейт, жөрмөлөп жүргөндү билбейт. Күн түнү чыгып кетет, баягы эми чоң кишидей тамак жеп атканда эле чыгат кадимкидей эле. Ушуну эле аңдып эле карап отурабыз да. Анан жана иштеп кичине пакетне акча кылып алайын депсең дагы баягы иштей албайсың да. Садикке барам, эмнеге байкем, жакем школго кетип атат, мен деле садикке бармакмын деп баягы садикке барчы да былтыр. Балдар менен ойносу келет. Антип көпкө чейин басып жүрө албайт. Эшикке ойнойм деп чыгып кетет, кайра батыл ичим ооруп кетти деп келет. Өкүйт да пакеттин эмеси канап кетет, кичине катуураак нерсечи. Бизден бар жолдошум экөөбүздөн башка муну эч ким тазалап карап эме кыла албайт. Эми сиздердин мисалы 3-чү балдар ооканасында болгондо арыздооңуздар барбы жокпу? Жок. Врачтарга карасыздар. Эми аларды эле может билген эмес дейм да, бирок кээде ичим күйөт да, билбесем баягы билбейм деп эле айтып койбойбу деп эксперимент кыла бербейчи. Ичим күйүп канчадан бери ошо эми ошону уккандан бери күн түн. Анткени мен бул суроону берген себеби буга чейин мага дагы 5-6 атене кайрылган. Ошол 3-чү ооруканасындагы дарыгерлердин көпчүлүгү шалака мамиле кылат. Анын аркасынан биздин балдарыбыз каза тапты деген акыбарыбыз бар да. Ушул биздин ушул кичинекей бөбөктөрүбүздүн арасынан ушул дарыгер болом дегендер жол болсо азыркы учурда университетте медакадемияда окуп аткандар болсо медицина тарабында за счетуңарды акча менен эмес, өзүңөрдүн эмгеги менен толтурсаңар, ушундай келечек бизде болбойт. Ошондуктан жакшы окуңуздар. Эми элибизден кайрылып сурап кетебиз, урматтуу кыргыз элим. Албетте ар бирибиз сиздерге муктажбыз. Бүгүнкү күндө Кудай таалам ушул үй бүлөгө бир сыноо берген экен. Бул сыноосун сиздер менен биргеликте бир чогуу көтөрөлү. Ушул кыздын келечеги үчүн өзүңүздөрдүн баягы кыздарыңыздар бар, уулдарыңыздар бар. Ошондой эле кыз катары көрүп, аз да болсо бир акча каражат маселесинен тыйынтап берсеңиздер, биз албетте бул кызды операция кылганга жардам беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, реквизиттер барбы? Реквизиттер бар. Кайсыл банктар? Банк Оптима бар. Банк менен Оптима. О деньги барбы жокпу? О деньги да бар. Эмне деп чыгат биз тергенде? Атыңыздар. Зарина С деп чыгат меники. Зарина С. Анда сиздикин коюп коелу, Зарина С деп чыгат. Биз ушул видеонун түбүнө жазып коебуз, урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса баары жакшы болот. Болбосоңуз менен биз кабардар болуп турабыз. Эгерде дагы жардам керек болуп кала турган болсо, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Кайрыла бериңиз. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Келиңиз. Бул кыздын аты ким дедиңиз? Раяна. Раяна? Ширин кыз.
Макул чоң рахмат берсе көрүшөбүз анда. Чоң рахмат сиздерге дагы. Продолжает дальше работать, да? Салфан келип. Оларына кичине катуураак тийсе канап кетет. Кал баягы кожасын жейткен да. Анын баары кызарып кетет. Тазалабай койсокчу кичине бирдеке болгондо эле. Мурда кичинекейинде тазалатпай ыйлайт. Кызым бутунан кармайт, балам биянан кармайт. Араң тазалачыбыз, эметчибиз, чаптап турбайбы. Көрсө бул клей ачтырат экен да. Азыр чоңойгон уже 3 жылдан бери өзү көнүп калды. Чыдап туруп берет да. Кээде эле могу кал кожасын жеген жейт аябай. Ошондо аябай ачтырып чыдатпай эле барса. Кыймылдабы макулбу? Бул эмесин улам ичкен жеген баары чыгат. Ошондо могу жерден тазалап коюп турабыз да. Анан тазалап коебуз, анан ал тазаланбай баягы өзү кыймылдап эметкени биянын чыгып булганат, анан алмаштырабыз да баарды. Клейда сразу жармашабы же күтүш керек? Кичине күтүш керек. Сразу туруп кетсе чыгып кетет. Чыдабайт да өзү кээде ыйлайт, туруп кетет, кайра чыгып кетет. Бул бир чыгып кетсе кайра чапталбайт да, башкасын чапташыбыз керек. Маттуу кыргыз эли кайтыгер карабай ушул биздин кызыбыздын операциясына уже ичине жардам бериңиздер. Мен дагы эл катары кызым садикке барып, мектепке барып, элдер менен көчөгө чыгып, балдар менен ойношун каалайм. Ошого кайтыгер карабай бизге жардам берип коюңуздарчы, суранычы.